Дарат алдым эле. Колумдан өтө кичине кан болуп калды. Бирок кан төгүлгөндөй болгон жок. Дарат бузулабы? Biraz туңгуйраак болуп калыптыр. Баягы бир идишке малдын канын көтөрүп кетип атканбы, же колуна кан жугузуп алганбы? Айтор, сырттан кан жукса, бир чыны төгүлүп кетсе деле, дарат бузулбайт. Колуңузга төгүлсө, колуңузду жуйсуз, бул колуңузга төгүлсө, бул колуңузду жуйсуз, бетиңизге төгүлүп кетсе, бетиңизди гана жууп коесуз. Болду, ушу баягы булганган жерди гана. Ал эми эттин каны бул нажас болуп эсептелбейт. Мына алкымдан чыгып бисмиллахи соебуз го. Ошондогу алкымынан аккан, тамагынан аккан, союлгандагы аккан кан, шыр аккан кан. Ошол канды тозулган болсо, тозулбаса деле, ошол кан нажас болуп эсептелет. Союп бисмиллахи союп бүттү. Этти бул жака малды бул жака алып чыктыңыз да гана терилеп баштадыңыз. Анан эттин өзүнөн жугат го кандар. Ал эч кандай нажас да кылбайт, дарат да бузбайт, эч нерсе болбойт. Ал эми биз сиздин сурооңузду ушундай деп түшүндүк. Кокус колума бир кан таанып калган болсо, же бир канды көтөрүп кетет, колума төгүлүп кеткен болсо эмне болот? Дарат бузулбайбы деп. Жок, бузулбайт, эч нерсе болбойт. Кичине эгерде тийип калган болсо, ал эми көп жайылып кеткен болсо, же болбосо колуңуздун баардыгы кол бир чака канга колуңузду салып алган болсоңуз деле, дарат бузулбайт. Болгону нажас болот, ошол жерди жууп коесуз. Жанагы жогоруда айткандай, алкымдан аккан кан болсо, ал эми этте турган кан бул эч качан нажас болуп эсептелбейт.